Түркия жеринде өзгөчө айыл бар. Анын аты Улуу Памир. Бул жерде 3000ден ашуун кыргыз жашайт. Алардын тарыхы тагдырдын оор жолу, бирок жүрөктүн күчү менен сакталган өмүр баяны. 1916 жылы Мекинен сүргөнгө айдаган бул эл Афганистандын бийик тоолоруна баш калкалаган. 78 жылы ал жактан да кысым көрүп, Пакистанга көчүүгө мажбур болушкан. 82 жылы кыргыздын акыркы ханы Рахманкул хан өз элин Түркияга көчүрүп келген. Бирок жаңы мекен дароо эле даяр турбады. Улуу Памир айылы 87 жылы гана курулуп бүтүп, кыргыздар ушул жерде өз үйүнө айланта алышкан. Бирок тынч жашоо кыйынчылыктарсыз болгон жок. Террорчулар айылдын бир-экинин жок кылууга умтулганда, кыргыздар эрдик менен туруштук берип, өз баатырдыгын түрк элине даңазалай алышты. Ошондон бири бул айылдын көптөгөн улдары чек арада корукчу болуп кызмат өтүп келет. Кандай болсо да чоң мекен Кыргызстан алардын жүрөгүндө. Алар аны сагынып, ырларында да ырдап келишет. Өз салтын, тилин, делин сактап, Түркиядагы өзгөчө эл катары жашап жатышат. Биз үчүн болсо бул кыргыздын нукуралагын, рухун жана биримдигин сактап калган боордошторубуз. Күнтү күнү кыргыз ээрдигин чагылдыруу үчүн Кыргыз фильм тарабынан кыргыз-түрк мамилеси аттуу директүү тасма тартылууда. Иши илгири болсун.